Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Россиядагы ар бир мекендешибиз чыдамсыздык менен үмүт менен күтүп отурган эң сонун кабардан баштайбыз. Рубль курсу кескин жогорулады. Бүгүн 13 февралда Бишкектеги эң жогорку пул алмашуу курсу 1 рубль 94,5 тыйынга чыкты. Албетте мындан кийин дагы деле рубль курсу көтөрүлө берсин, ар бир мекендешибиздин тапканына береке боло берсин. Россияда миграция көйгөйүнүн татаалдыгына карабастан кыргыздарга каршы маана жаралышы мүмкүн эмес. Бул тууралуу Россия Федерациясынын президентинин эл аралык маданий кызматташтык боюнча атайын өкүлү Михаил Шуткой билдирди. Ал эки өлкө бардык пайда болгон көйгөйлөрдү чечүүгө жөндөмдүү экенин белгиледи. Ошого карабастан Россияда жүргөн мекендештерибиздин регистрация маселесин жеңилдетип чечип бергенде орус-кыргыз достугу мындан дагы бекем болуп, Россияга жумушка барган биздин мекендештерге жакшы болмок эле. Орус-кыргыз достугу Кыргызстандын экономикасына дагы жакшы таасирин тийгизүүдө. Ош шаарында экологиялык мейманкана пайда болот. Аны салууга Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду 60 миллион сом бөлмөкчү. Имаратка күн панелдери орнотулуп, жылуулук жана ысык суу менен камсыздоо үчүн геотермалдык энергия колдонулары айтылды. Благодаря именно РКФР мы сможем осуществить нашу мечту, построить один из первых зеленых отелей. По статистике международного рейтинга Country Casa, Кыргызстан занимает первое место по количеству туристов в Центральной Азии. Этих показателей удалось достичь благодаря усилиям президента Кыргызской Республики, уважаемого Садыра Нурбеджевича, по развитию туристической инфраструктуры, горнолыжных курортов и других туристических объектов. Сегодня мы подписали договор о финансировании с компанией TS Group по строительству первого зеленого отеля в южных регионах республики. Аббревиатура тест-центр расшифровывается как Training and Extension System. Это фонд, который работает, обучает, консультирует в сельском хозяйственном направлении. Вот здесь у нас будет ресепшн, вот отсюда. Сам проект, оно рассчитан на $1 миллион, из которых 30% мы смогли сами инвестировать, а более 70% это спонсирует РКФР. Оно именно на вот эти зеленые технологии, новшества. Отель будет состоять из 43 номеров общей площадью 2300 квадратных метров. Одной из особенностей этого проекта являются его инициаторы, которые с 2003 года открыли маленькие номера для размещения международных тренеров и коучей. И за вот этот 20-летний период пришли к полноценному формату по строительству зеленого отеля из полностью энергоэффективных, энергосберегающих и зеленых технологий. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Кыргызстандын дүйнөлүк рейтинги көтөрүлүп жатат. Өкмөт башчынын биринчи орун басары республиканын буга чейинки рейтинги B- жалпак тил менен айтканда -3 деген позицияда болсо, а былтыр Б-га позициясын көтөрдү. Быйыл Кыргызстандын рейтингин B+га чыгарууну көздөп жатабыз, деди Данияр Амангелдиев. Мекенибизден дагы бир сүйүнүчтүү кабар. Бишкектен Караколго учак эми жумасына 4 жолу каттайт. Тагыраагы каттамдар шейшемби, бейшемби, жума жана жекшемби күндөрү аткарылмакчы. Бөтөн жерде мигрант болуп жүрбөй, өзүбүздүн мекенге келип, бизнес менен алектенемин деген кыргызстандык ишкерлерге жакшы кабар.
Өкмөт башчы финансы жана экономика министрлигине чакан жана орто бизнести колдоонун так жолдорун иштеп чыгууну тапшырды. Биз пайыздык чендерди субсидиялоо жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Азыр банктарда пайыздык чендер абдан жогору. Менимче алар айыл чарбаны каржылоо программасы аркылуу берилген жеңилдетилген насыядан 2-3 пайызга көбүрөөк болот. Чакан жана орто бизнесте маржа жогору болгондуктан пайыздык чен айыл чарбадагыдан жогору болушу керек, деди өкмөт башчынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев. Анын айтымында азырынча каржылоонун көлөмү тууралуу айта албастыгын, бирок программа жакында иштелип чыгып, өкмөттүн кароосуна киргизилерин белгиледи. Былтыр айыл чарбаны каржылоо программасы боюнча насыялар 10% чен менен берилген эле. Бул да болсо мекенибиздеги кичи жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.